Жасалма акча каражаттарын сатууга аракет кылган адамдар кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 10 октябрда Бишкек шаарында $5700 өлчөмүндөгү жасалма банкноттордун партиясын сатууга аракет кылган кыргыз жарандары кармалды. Ошол эле учурда бул адамдар криптовалюта, электрондук акча сатып алууну көздөгөндүгү аныкталган. Алар кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Жалал Абад облусунун Чаткал районундагы шахтадан чыккан газга уланып дагы бир эркек киши каза болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Кабарлангандай 36 жаштагы киши ооруканага түшкөндөн кийин көз жумган. Ооруканада учурда 4 адам жататындагы 6 киши амбулатордук дарыланууга жөнөтүлдү деп айтылат билдирүүдө. 11 октябрда түнкү саат 2:29 чамасында Чаткал районундагы кен өндүрүүчү ишкананын инженери шахтада газ чыккандыгын кабарлаган. Шахта ичинде калган жаранды куткарууга 9 куткаруучу тартылган. Буга чейин аталган шахтада 24 жаштагы жигиттин каза болгону белгилүү болгон. Президент Садыр Жапаров бүгүн 12 октябрда Казакстандын Астана шаарына барат. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Ал жакта 14 октябрга чейин болуп бир катар эл аралык иш-чараларга катышат. Алар Азиядагы өзара аракеттенүү жана ишеним чараларынын саммити, КМШ мамлекет башчыларынын жолугушуусу, Борбор Азия-Орусия форматындагы биринчи саммити, өлкө лидерлери Азия регионундагы коопсуздук жаатында кызматташуу, КМШ алкагында соода-инвестициялык өнөктөштүк, Борбор Азия-Орусия форматында өзара аракеттенүүнүн келечегин талкуулашат. Мында сырткары Астанада Садыр Жапаров менен Орусиянын президенти Владимир Путиндин да жолугушуусу күтүлүүдө. 20 октябрда Жогорку кеңеште министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун катышуусу менен өкмөттүк саат жыйыны өтөрүн бүгүн 12 октябрда парламент төрагасы Нурланбек Шакиев билдирди. Парламентте бюджет, баткен, кумтөр, кышка даярдык ушул суроолордун тегерегинде министрлер кабинети менен чогуу жыйын курабыз деп белгилеген. Бүгүнкү отурумда бир топ депутат өкмөт башчынын парламентке барышын талап кылышкан болчу. Алар негизги азыктардын баасы жогору болуп, баткенде калыбына келтирүү иштери солгун жүрүп жатканы, кумтөр алтын кенинен түшкөн акчанын эсеби боюнча маселе көтөрүшкөн. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Усанбекович менен сүйлөштүк. Буйруса кийинки жуманын бейшемби күнү эрте менен кечке чейин ушул жерде толук бир күн өкмөттүк күн өткөргөнү сүйлөштүк. Ошол жерде бюджет, баткен, кумтөр, кышка даярдык ушул суроолордун тегерегинде толук бир күн ушул жерде министрлер кабинети менен чогуу жыйын курабыз. Министрлер кабинети келип маалымат берет, суроолорго жооп берет. Ошого сабыр кылып күтүп турсак, буйруса бул жоопторго, суроолорго жооптор болот. Бишкек мэриясы каладагы Карадария көчөсүнүн атын Тажикстандын кол салуусунан улам курман болгон аскер кызматкери Эламен Ураимовдун ысымын ыйгаруудан баш тартты. Бул тууралуу Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жазды. Дастан Бекешев вице-мэр Виктория Мазгачева кол койгон мэриянын расмий жообун жарыялады. Анда шаардагы көчөлөрдүн аталышын өзгөртүүгө мораторий киргизилгени жана көрүнүктүү инсандын элесин түбөлүккө калтыруу ал өлгөндөн 5 жыл өткөндөн кийин ишке ашырылары жазылган. Коомдук транспорттардын жол киресинин көтөрүлүшү социалдык жарылууга алып келет. Бул тууралуу депутат Марлен Маматалиев Жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Анын айтымында азык-түлүктүн баасы көтөрүлүп, эми жол киренин баасы да көтөрүлсө эл кыйналат. Эскерте кетсек, буга чейин транспорт жана жол инфраструктурасын өнүктүрүү департаментинин директору Максат Нусуфалиев Борбор калаадагы коомдук транспорттарда жол кире акысы 32 сомго чейин кымбатташы мүмкүндүгүн билдирген. Мына 7-чакырылыштын депутаттары биз $50 миллион тегерегинде, Алмаз Акунжан, сиз да эске алып койсоңуз, ратификация кылып, кредит алып, Бишкек шаарынын мэриясына алып бердик эле. Ага чейин да жергиликтүү кеңештен 6-Созувдагы бир 40 миллион тегерегинде алды эле. Жалпысынан $100 миллион ушул биздин мэриянын автобустарына жана троллейбустарына. Автобус болгондо дагы электро автобустарды алсын дедик эле. Анын максаты эмнеде болчу? Эртең бүрсү күнү жол кире көтөрүлбөсүн. Эртең бүрсү күнү тариф маселеси көтөрүлбөсүн деп кылдык эле. Тилекке каршы мына бүгүн мэрия ал автобустарды дагы, троллейбустарды алып элек, аз калгансып, бүгүн тариф көтөрүп атат.
айтканын шылтоосу айлык көтөрүлүп атат дейт. Эми айлык көтөрүлгөндүн 30-40% эле ал госслужащийлер. Бир колубуз менен айлык көтөрүп, экинчи колубуз менен кайра тарифтерди көтөрүп беребизби? Туура эмеспи? Беларусь өлкөсүнүн президенти Александр Лукашенко коңшу Тажикстандын башчысы Эмомали Рахмонду КМШдагы эң маанилүү адам деп атады. Бул тууралуу Лукашенко Тажикстанга жасаган иш сапары учурунда билдирди. Жолугушууда Лукашенко Рахман экөө 10 жылдан ашык убакыттан бери чогуу иштешип келгенин белгилеп, аксакал болуп калганын кошумчалады. Сиз азыр КМШдагы эң негизги адамсыз. Муну баарыбыз тааныйбыз. Мен дал ошол жерде сиздин жаныңыздамын деп Лукашенко өзүн кошо мактай кеткен. Украинанын борбору Киевте орус акыны Александр Пушкиндин эстелиги талкаланды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Талкаланган эстелик борбор калаадагы Улуттук транспорт университетинин имаратынын алдында орун алган болчу. Маалымдалгандай, акындын эстелигинин ордуна Украинанын куралдуу күчтөрүнүн лейтенанты Денис Антиповдун эстелиги орнотулат. Ал 2022 жылдын май айында каза болгон. Белгилей кетсек, Киев шаарында Пушкинге арналган 8 эстелик жана бюст бар. Венесуэланын Арагуа штатында селден каза болгондордун саны 43-кө жетти. Бул тууралуу өлкөнүн вице-президенти Дельси Родригес VTV каналынын эфиринде билдиргенин чет элдик басылмалар жазышты. Буга чейин Венесуэланын президенти Николас Мадуро 39 киши каза болгонун билдирген. Табылган курмандыктардын саны 43 адамга жетти. Издөө жана куткаруу иштери улантылып жатат, деди Родригес. Венесуэланын түндүгүндө нөшөрлөп жааган жамгыр Кариб деңизи аркылуу өткөн Жулия боронунан улам келип чыккан. Жекшембиде толордон келген суу жана топурак агымдары Арагуанын Лас-Техериас аймагына кирип, кээ бир үйлөрдү суу каптап пайдалануудан чыгарган. Урматтуу теле көрүүчү, сиз өлкөдө эми берүүсүн көрө алдыңыз. Бизди социалдык тармактардан көрүп, катталганды унутпаңыздар. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.